Assalamu alaikum, урматтуу шайлоочулар, урматтуу Жалал Абад шаарынын Сузак районунун Ташбулак, Ырыс, Лелин, Барпы айыл өкмөтүнүн жашоочулары, баарыңыздарга ушул астыбызда келе жаткан шайлоодо Кыргыз мамлекетинин өнүгүп кетиши үчүн туура адамдарды, туура партияларды шайлап кетериңиздерди суранам. Кыргыз мамлекетинин 30 жылдык тарыхында мына астыбызга дагы бир жолу ушундай бир чоң мүмкүнчүлүк келип жатат. Бул мүмкүнчүлүк ушул баткакка баткан Кыргызстаныбызды жакшы жолго, экономикалык өсүү жолуна, жаңылануу жолуна түшүүбүзгө дагы бир мүмкүнчүлүк Алла Таала тарабынан, мамлекетибиздин мыйзамы тарабынан берилип жатат. Мен ойлойм, Кыргыз мамлекети мен эле эмес, жалпы жарандар эски адамдардан, эски саясатчылардан чарчады деп, мен дагы чарчадым алардан. Анткени 30 жыл бул абдан чоң мөөнөт. 30 жылдан бери Кыргыз мамлекети эгемендүүлүк алгандан бери башка мамлекеттерге салыштырмалуу, башка мамлекеттер ишканаларды, өндүрүштөрүн өстүрүп, экономикалык өсүүгө бара жатса, бизде бар нерсени дагы талкалашып, артты көздөй биз бүгүнкү күндө жол алдык. Бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекетинин өнүгүп кетүүсү үчүн бир нерсеге мен так жообун айта алам. Эски адамдар, эски саясатчылар, эски кошоматчылар Кыргыз мамлекетин өнүктүрүүгө эмес, Кыргыз мамлекетин сазга батырууга гана жөндөмдүү экенине мен так айта алам ушул нерсени. Мен өзүм программамда биринчи кезекте бул жарандарыбыздын, жардамга муктаж жарандарыбыздын пособия, жөлөк пул алуусун койдум. Анткени жөлөк пул алууда азыркы күндө ошол чынында жөлөк пулга муктаж үй бүлөлөрдө абдан көп тоскоолдуктарга кезигип жатышат. Буну мен өзүм карапайым адам катары, ушул элдин арасынан чыккан адам катары көп жерлерде көрүп келем. Ал кандай тоскоолдук? Ал эгерде үйүңдө бир автоунааң болсо, же телевизоруң болсо, же холодильнигиң болсо, жөлөк пул берилбейт деген. Бул деген азыркы күндө 21-кылым эшикте. Ар бир үйдө холодильник жок болсо, телевизор жок болсо, машинасы жок болсо, анда ошол адам жөлөк пул менен гана үйүн култап отура бериш керекпи деген ойго алып келет экен. Ошондуктан бүгүнкү күндө бензиндин күйүүчү майга болгон баа дагы бүгүнкү күндө абдан кымбат болуп жатат. Дээрлик 70 сомго жетейин деп калды. Бир машина менен бүгүнкү күндө бир үй бүлөнү жакшы багып кетүүгө деле каражат таппай калды жарандар. Ошондуктан мен ушул карапайым элдин арасынан чыккан үчүн биринчи кезекте ушул жөлөк пул маселесин чечейин деп бара жатам. Бүгүнкү күндө ар бир Кыргызстандын кайсыл бурчуна барбасаң, балаңы мектепке өткөзүү бул абдан чоң проблема. Ошол эле көйгөй менен катар бул ар бир класста 40-ка жакын окуучуларыбыз окуп жатат. Бала бакчага балаңы берүү бүгүнкү күндө абдан чоң тоскоолдук жаратат. Анан элдин көйгөйүн чечем деген адам биринчи кезекте эл эмнеге муктаж болуп жатса, ошону чечүү керек деп ойлойм. Ошондуктан мамлекеттик деңгээлде тийиштүү мыйзам долбоорлорун кабыл алуу менен бала бакчаларды тез аранын ичинде жаңы бала бакчалар курулуусун колго алып, мектептердин санын көбөйтүп, ошол эле кезде мына азыр баягы технология өнүккөн сайын муктаждыктагы жаңы муктаждыктар пайда болот экен. Бирок эң менин кубанган жагым бүгүнкү күндө ушул мектеп окуучулары, бала бакчадагы окуучулардын көйгөйүн чече турган мындай шартыбыз бар. Ал кандай көйгөй? Бул ар бир окуучу мектепке барган баягы автобуста, жүргүнчү ташуучу автобустарды атайын мектептеги окуучуларды ташуучу жүргүнчү каттамдарды уюштуруу мезгили келди деп ойлойм. Ошондуктан ар бир шаарда бул окуучуларды ташуучу атайын каттамдар түзүлүш керек деп ойлойм. Ошон үчүн мен колуман келген аракетими кылып, эгер Алла Таала буйруп жогорку кеңешке барып калсам, мен ушул көйгөйдүн үстүнөн, тез аранын ичин чечүүнүн үстүнөн мындай жакшы аракет кылып иштеп берем дейм. Сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө 30 жылдык тарыхыбыздан
көрүп билип келгендиктен көп нерсе бул өзүбүздүн коомубузга, билимибизге келип такалып калганына биз көп болдук. Ошондуктан бүгүнкү күндө мындан кийин дагы коомубуз эгемендүү өнүккөн Кыргызстанды куруу үчүн биринчи кезекте бул мугалимдердин айлыгын иштеген профессионалдуулугуна карап мындай тийиштүү деңгээлде айлык маянасы чыгып туруш керек. Эгерде мугалимдин колунан окуган окуучулар билимди жакшы өз деңгээлинде алып жатса, мыкты алып жатса, ал мугалимдин айлык маянасы дагы ошого татыктуу түрдө мыкты деңгээлде алыш керек деп ойлойм. Ошондуктан бүгүнкү күндө биринчи кезекте мугалимдердин маянасын көтөрүү менен билим сапатын жогорулатып, ошол билим сапаты жогорулап тарбия алган балдар сөзсүз түрдө эртеңки кезде Кыргыз мамлекетинде билимдүү коомду, өнүккөн мамлекетти курууга салымын кошот деп ойлойм. Коррупциянын мурда мен дагы жаш болгондо мынтип айтат элем да, коррупцияны жоюш керек, анан паланчаны алып камап салсаң эле маселе чечилет деп, бирок мен өзүм 2 жылдан ашык жетекчи кызматта иштегенден кийин мен ошол көйгөйдүн ичине кирип көрдүм. Көрсө бунун баардыгы баягы жараны жашырсаң өлүм ашкере кылат дегендей, бүгүнкү күндө бул коррупция мамлекеттеги системанын негизинен келип жаралып жаткан, бул муктаждыкка келип такалат экен да көрсө. Ошондуктан эгерде кайсыл тармакта реформа жүргүзүп коррупцияны жоюш керек болсо, бул ылдыйдан эмес, ортодон эмес, эң башынан баштап люстрацияга барышыбыз керек экен. Бардык чиновниктерди люстрацияга алып баргандан кийин гана коррупция менен күрөшүү өз натыйжасын берет деп ойлойм. Ага чейин ал нерсени системалуу түргө түшүп калгандыктан бүгүнкү күндө чечүүгө мындай абдан көп тоскоолдуктар болот. 1-2 адамды камап коюу менен ал маселе чечилбейт деп ойлойм бүгүнкү күндө. Себеби мен өзүм башыман ошол нерселерди өткөзүп, өз көзүм менен көрүп келдим. Бүгүнкү күндө экология маселеси бул биздин гана мамлекеттин маселеси эмес, бул дүйнөлүк биринчи экономикадан дагы биринчи турган маселеге айланды. Анткени ошол эле дүйнөлүк потепление деп коет, аба ырайынын ысып кетиши жана экологиялык катастрофалардын бардыгы бул ушул биздин жарандардын, бул дүйнөнүн жарандарынын ушул экологияга болгон туура эмес мамилесинен келип чыгууда. Ошол эле кезде биз сыймыктанган Кыргыз мамлекетибиз ушул бизге Кудай ушундай жакшы мамлекетти, кооз мамлекетти, экологиялык жактан абдан бардык шарттары бар, бардык кооздугу бар табияттуу мамлекетти бизге насип кылган экен. Бүгүнкү күндө ошол экологияны биз жакшылап асырап кала албай калдык. Мындан кийин буйруса ошол экологияны биринчи кезекте экологияны сактаганга аракет кылышыбыз керек. Аны үчүн сөзсүз түрдө баякы эле маселеге келип кайрылабыз. Экология тармагында люстрация жүрүш керек. Бүгүнкү күндө экология тармагында ошол жакта мен кесипкөй болгондуктан эң жакшы министр келип олтурат. Бирок системадагы адамдар ошол бойдон калды. Ошондуктан бул экология тармагында биринчи кезекте көйгөйдү чечүү үчүн ал жактагы кызматкерлерди люстрация кылышыбыз керек. Андан кийин ошол тармакта жылуулар болот, ошол эле жарандарга дагы жакшы болот. Анан сөзсүз түрдө баягы кем байлыктарды берген кезде биз өтө көп таразалап туруп беришибиз керек. Ошол жакта акча түшүп атат деп эле биз миңдеген кылымдар бою сакталып келген табиятыбызды талкалоого жол бербешибиз керек. Качан жол беришибиз керек? Эгерде ошол экология талкаланган жерден түшкөн каражат Кыргыз мамлекетин азыркы кризистен алып чыгып, өнүккөн мамлекеттердин катарына кошо турган мүмкүнчүлүгү бар жерлерде гана ошол кем байлыктарды казууга уруксат беришибиз керек деп ойлойм. Азык-түлүк коопсуздугун программама киргизгем. Анткени мына ар бирибизде балдарыбыз бар. Садиктерге беребиз, бала бакчаларга беребиз, мектептерге беребиз. Анан ошол балдарыбызды бала бакчадан алып жатканда ар бириңер көңүл бурсаңыздар, балаңар садиктен чыгып биринчи кезекте магазинге чуркайт. Анан ошол магазинден көзүнө эң жакшы көргөн баягындай шириндиктерди алат. Ошол шириндиктердин көпчүлүгү, мен бул жөнүндө көптөгөн анализдерди кылдым. Анткени өзүм биринчи кесибим бул химик, биолог болгондуктан ошол алган Кытайдан чыкканбы, каерден чыкканы жазылбаган шириндиктердин, игрушкалардын
составы жазылган эмес, зыяндуулугу жазылган эмес. Ошону эске алуу менен бүгүнкү күндө бул тез аранын ичинде мамлекет тарабынан бул келечек жаштардыкы деп коет. Жаш муундарыбыздын ден соолугун караш үчүн ошол азык-түлүгүн коопсуздугун күчөтүп, ар бир кыргыз мамлекетинин жарандары мындай күнүмдүк турмушта пайдаланылган продукталарды, тамак аштардын ден соолукка коопсуздугун текшерип туруш керек деп ойлойм. Мен өзүм 2 жылдан ашык токой чарбасы системасында иштеп калдым. Ошол жактан да жүрүп мен өзүм өз көзүм менен көрсө Кыргыз мамлекетинде миллиондогон долларлаган гранттар келип, алар кандайдыр бир өтө муктаж эмес жакка сарпталып, бүгүнкү күнгө чейин ошондой жол менен сарпталып келип жатыптыр. Анан мен 1-2 ошондой донорлор менен, эл аралык эксперттер менен жолугуп калганда мен аларга айттым. Эгерде экологияны көтөрүү керек болсо, эгерде агрардык жактан дыйканчылыкты көтөрүү керек болсо, эң биринчи бул суу менен камсыз кылуу жагын, ирригация жагын камсыз кыла турган проекттерди өткөзө турган болсок, бул экологиянын сактоо дагы, токойдун көбөйүүсү дагы, дыйканчылык дагы ушул азыркы темптен 100 эсе тез багытка жол алышы мүмкүн деп айткам. Ошондон бүгүнкү күндө эки жакты карасаңыздар деле канчалаган адырларыбыз бул кургап жатат. Май айынан баштап кургап калат. Ошол жерлерге скважина аркылуу суу чыгарып бере турган болсок, ал жердин баасы дагы, түшүмдүүлүгү дагы абдан жогору деңгээлге чыгып, бул бир агрардык мамлекет болгон үчүн бул мамлекетибиздин экономикасына, элибиздин турмушуна сөзсүз түрдө эң жакшы шарт түзүп берген болуп эстелет. Ошондуктан агрардык жактан, мамлекеттин экономикасы көтөрүү жактан биринчи кезекте суу жетпеген жерлерибизге ирригация маселесин чечүү бул эң маанилүү деп ойлойм. Кыргыз мамлекетинин жарандары бүгүнкү күндө тилекке каршы биз мактана турган жак бул биздин жарандар чет мамлекетте мигрант катары ошол жакта жумуш кылып, ошол жактан биздин бүгүнкү жашообузду мындайча айтканда колдоп турган, экономикабызды колдоп турган каражатты бул дээрлик жарымдан көбүн бүгүнкү күндө мигранттар которуу жолу менен колдоп жатканын баарыбыз билебиз. Ошондуктан мен программама ушул бүгүнкү күндө мигранттардын түздөн-түз тоскоолдугу, кандай мигранттарга ал жакта жумушунда кандай тоскоолдуктар болот, мен ошону да абдан анализдеп көрдүм. Бүгүнкү күндө мигранттарыбыз көбүнчө айдоочулук күбөлүк алуу үчүн Кыргызстанга келип кетип муктаж болуп, паспорт жана ушундай документтерди алуу үчүн, ал жака жумушка кирүү үчүн сөзсүз түрдө алар Кыргызстанга келиш керек экен. Билеттин баасын өзүңүздөр билесиздер, 70 000 сом, 50 000 сомдук билеттерди алып, бул жака келип, кайра кетип, көптөгөн чыгымдарга учурап жаткандыктан, ошол маселелерди 21-кылымда технология өнүккөн кылымда биз буну онлайн аркылуу четсек болот. Ошол жердеги кайсыл мамлекетте, кайсыл шаарда жүрсө, ошол жердеги элчиликке, консулдукка кайрылып, ошол консулдуктан, элчиликтен ошол керектүү документтерин ошол жерден алууга шарт түзүп берүүгө мүмкүнчүлүк бар бүгүнкү күндө. Мен ошол программаны көтөрүп чыгам буюрса. Бул менин башыма, менин үй бүлөмө бул жыл абдан оор келди. Пандемиядан кийин ушул өзүмдүн бир тууган иним, жалгыз иним аккан оорусуна чалдыгып, анан бул аккан оорусу абдан жаман оор экен, эч ким оорубасын ал менен. Абдан көп каражат кетет экен. Биздин өзүбүздүн үй бүлөбүздүн каражатыбыз жетпей калганда, ушул жалпы элибизге кайрылып, кутучуларды коюп, ошо элден жардам сурадык. Ошондо ушул элибиздин бардыгы колунан келишинче ушул чет элдеги, айныкча чет элдеги жүргөн жарандарыбыз дагы абдан чоң жардам беришти. Ошо менен катар ошолор которгон каражат менен бүгүнкү күндө менин иним Кудай буйруса сакайып чыгып, бүгүнкү күндө ден соолугу жакшы. Ишкерлик кылсам, ошол ар бир товарыман, ар бир чыккан менин продукцияман түшкөн акчадан 1 сомдон ушул атайын шот ачып, онкологический оорулар менен ооруган адамдарга мен ошол фонд аркылуу ушул өмүр бою мен жардам берем деп өзүм ант бердим. Андан кийин азыркы шайлоо болуп калганда мен жалпы жарандарга мындай
өзүмүн эркекче сөзүмү, адамча сөзүмү берип кетем. Мен кыргыз элине карыз адаммын. Мен кыргыз элине чын дилимен кызмат кылууга милдеттүү адаммын. Ошондуктан мен сиздерге, эгерде жогорку кеңешке мени шайлап калсаңыздар, мен чын жүрөгүмөн, колуман келишинче, акылымын келишинче мен ушул элибиздин жашоосун жакшыртуу үчүн, ошол эле кезде ошондой муктаж адамдардын маселесин чечүү үчүн чын дилимен аракет кылып иштеп берем деп мен ант берем.